Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Менин апам менден көп сүйөт, менин апам мага менден көп күйөт. Мен апамдын мээримине бөлөнсөм, мени бүгүн кубандырдың деп жүрөт демекчи. Бейиш эненин тамыр алдында дегендей, бүгүн биз сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биздин кубанычыбыз койнубузга батпай, мартабабыз ашып, байманабыз ташып турган кези. Андыктан бүгүн ырдайлы достор, ырдайлы теле берүүсү менен бирге болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы энергетик маданият үйүнүн алдында түзүлгөн Каракөл апалар тобу жананы менен бирге Каракөл шаарында түзүлгөн Ак Тилек апалар тобунун концерттик программасын сиздерге сунабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн апалардын талантын көрүп, өнөрүн көрүп, алар менен бирге сиздер толкуп ташып туруңуздар. Андыктан биз менен бирге чогуу болуңуздар. Ağımı şıngırap argaçan güçertken Apakay bulutay suyu var Ömürgü şerikteş bulağım Özüngde balalık kıyalım Irtın şapcanına men gelip Mınemi get albay turamın Bulakta süyünün tunu var Bulakta gülkünün ünü var Bulaktan iyilip su algan Buralgan kara kaş sulular Ömürgü şerikteş bulağım Özüngde balalık kıyalım Irtın şapcanına men gelip Mınemi get almay turamın Bulakta tügün güz kayrık var Bulakta şaşılmaz jayılık var Bulakta peyliken jigitey Bereşen oroşun martık var Ömürgü şerikteş bulağım Özünde balalık kıyalım Irtın şapcanına men gelip Mınemi get albay turamın Irtın şapcanına men gelip Mınemi get albay turamın Mınemi get albay turamın Бүгүн мынакей биз Каракөл шаарындагы энергетик маданият үйүнүнүн алдында түзүлгөн Каракөл апалар тобунун жетекчиси Аликеева апалажы менен бирге турабыз. Апалажы, саламатсызбы? Саламатсыз. Бүгүн ошол топтун түзүлгөнү, жана ошол топто канча мүчө бар, канчанчы жылдан баштап ушул топ түзүлүп келди, ошол жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Жакшы болот. Биздин Каракөл айымдары тобу 2013 жылы энергетик маданият үйүнүн жетекчилеринин демилгеси менен уюштурганбыз. Башында биздин курамда 6 апалар бар болчу. Андан бери Кудайга шүгүр азыр 9 мүчөсү 9. Ошондон бери биз
көптөгөн мына шаарыбыздагы иш-чаралардын бардыгына катышып турабыз. Ошо маданият үйүнүн жетекчилеринин сунушу менен ошо чакырып турушат бизди. Ошолорго катышып колубуздан келген ошо өнөрүбүздү бизден кийинки урпактарга тартуулап дегендей тарбиялык жактан да ошо менен тартуулап келатабыз балам. Негизи эле айтып коет, аксакалдуу карыя агып жаткан дарыя деп. Мынакей сиздердин батаңыздарды алуу, сиздердин ошол элге кылган өнөрүңүздөр, сиздердин кылган талантыңыздар, сиздердин көрсөтүп жаткан кызматыңыздар, мен ойлойм Кара Көл шаарына абдан керек болуш керек. Негизинде эле ушул топто формаларды, же болбосо баягы ар бир кеткен чыгымдарды кайсыл тараптан аласыздар? Же балдар спонсор болобу? Эми биздин костюмдарыбызды көбүнчө ошо балдарыбыздан өзүбүз тиктиребиз. Анан мына мисалы үчүн эки жака барып калганда биздин мэрия тараптан дагы бир мүмкүнчүлүк болушунча бизге акча каражатынан бир азыраак жардам берип турушат. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, деги эле бүгүнкү күндө Кыргызстандын 7 дубанында бардык жерде ушундай бизге окшогон таланттуу апалар, сиздерге окшогон таланттуу апалар уюштулуп жаткан кезде алардын бардыгын спонсорлорду, ошол айыл өкмөттөрү, акимдер, мэрия, эң болбогондо анын бала чакалары, сиздерге да мына ушул Кара Көл шаарындагы мэриясы тараптан абдан бир чоң көмөк көргөзүп жатылган экен. Дагы бир жолу сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Мына ушул Кара Көл шаарындагы энергетик маданият үйүнүн алдында түзүлгөн Кара Көл апалар тобу ар дайым аман болуңуздар. Ырдап, жаркылдап, ушундай шаң менен аман жүрө бериңиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу бар болуңуздар. Силердин да ишиңерге ийгилик боло берсин. Биз аябай кубанычтабыз. Бүгүн ушу келип биздин өнөрүбүздү бир эл журтубузга даңазалап койгонуңа биз терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Кара Көл апалар тобу болду. Анын жетекчиси биздин жаныбызда апал эжекебиз турат. Азыр сиздер мына ушул ырдайлы достор, ырдайлы теле берүүсүнөн ушул апалардын талантына, өнөрүнө ортоктош болосуздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жомокторду эске салган, аскасы көктү тереп булуп чалган, көрүп берип асказоонун арасынан, Кара Көл менин шаарым орун алган. Кара Көлүм достук шаарым, ыйык шаарым, кылым шамы şarı bolup öse bir ürkündey bir dağı dağı. Kara Kölüm dostluk şarım, ıyık şarım, kılım şamı tümünü kocaktırasın. Bir güç verip bir gözümde şıklandırgan, aylanandı gözün ketpey nur elese, tengdişsiz alamdağı daremetin. Kara Köl jarık çaçıp büt alanga,
Yurdun şanı tüymelükte jaktırasın. Den güç verip bir özüngdü şıktandırgan. Aylanandı kurşak turgan askaların. Aylanandı kurşak turgan askaların. Бала бақыт күліп тұрған үйдегі жан эргитет жылмайынқы күлгөнү, жакшы болса жаман болса мейличи бизге бақыт аман есен жүргөнү дейт. Бүгүн сиздер үчүн таланттуу апаларыбыз, өнөрлүү апаларыбыз өз өнөрүн, өз талантын тартуулап жаткан кезде, андыктан сиздер үчүн Керемет сүйүү деген чыгармасы менен Атырбүбү Субаналиева жекебизди кабыл алыңыздар. Көздөрүң көзгө ирмелбей, көп караймай жалжап тигеле. Кет алгыс кылып байладың, ай. Керемет сүйүү дибине. Кет алгыс кылып байладың, ай. Керемет сүйүү дибине. Қарасың аймаға от болып, қалтыраймай денем чоқ болып, қамдаған шерін сөздерім, ай. Қарасың ай кетет, жолықсаң ай кетет жоқ болып, қамдаған шерін сөздерім, ай. Қарасам ай кетет, жолықсам ай кетет жоқ болып. Mağa bildire, sebepkara sensin irile. Get algыс kılıp bayladın, ay. Keremetta sүйүү dibine. Get algыс kılıp bayladın, ay. Keremetta sүйүү dibine. Keremetta sүйүү dibine. Sol beri toku mingenin, sağlık kuntları jaylo жүргөнүн, зериктим жылыкы кайтарыбай, кайдасың келче сүйгөнүм. Зериктим жылыкы кайтарыбай, кайдасың келче сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпары гүлдөрүн, санамдан такыры чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Санамдан такыры чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Салып жайлоо койнунда, шараккан сунуну боюнда, кымыздан исең агай деп, кол чанач болсо колуңда. Кымыздан исең агай деп, кол чанач болсо колуңда. Sen жылкычы мен чабам, кыйкырым добушун салам, өлү көбүз үчүн иштейли да, өрү күндө өссүн нур заман. Өлү көбүз
üçün işteyli da örükünde össün nur zaman. Ölük öbüz üçün işteyli da örükünde össün nur zaman. Ölük öbüz üçün işteyli da örükünde össün nur zaman. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге кененирээк маалымат бермекчибиз. Себеп дегенде бүгүн биз Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы энергетик маданият үйүнүн алдында түзүлгөн Каракөл апалар тобу, аны менен бирге эле Ак Телек апалар тобунун ырдайлы достор, ырдайлы берүүсүнө күбө болуп ортоктош болуп отурасыздар. Бүгүн сиздер үчүн дагы да болсо жагымдуу ырларды жаңырта бермекчибиз. Сиздер үчүн алдыдагы музыканы, алдыдагы чыгарманы Гүлдесте катары кабыл алыңыздар. Урматтуу достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ырдайлы достор, ырдайлы берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде ырдайлы достор, ырдайлы берүүсүндө биздин кас эле чейгалдаган көптүн көрүк болгон апалар тобу өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын көрсөтүп жаткан кези. Андыктан бүгүн биздин мынакей дагы бир топтун мүчөсү, топтун жетекчиси десек болот, Ак Телек апалар тобу Каракөл шаарында түзүлгөн. Мына ошолордун жетекчиси биздин жаныбызга Асанбекова Наркан эжекебиз турат. Саламатсызбы? Саламат. Эжеке, келиңиз эми мынакей бүгүн сиздердин өнөрүңүздөрдү көргөнү жалпы кыргыз эли ушундай кубанып турат. Апалардын өнөрүн көрөлү, талантын көрөлү деп. Бүгүн топто канча мүчө бар, кандай программа даярдап келдиңиздер? Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. Биздин группа 2017 жыл түзүлгөн. Быйыл Кудай калса 5 жыл болду. Жылда концерт берчүбүз, пандемия болуп бербей калдык концертти. Азыркы убакта болсо мына 2 группа биригип, ошо силер алыстан атартып келгениңерге рахмат. Ошол апалар тобунун максаты, биздин максатыбыз, ошо унутта калган каада салтты, унутта калган тамак ашты, унутта калган буюмдарды, кийимдерди ошо бизден артыбызда өсүп келаткан жаш мундарга жеткирүү болуп эсептелет да. Биздин максатыбыз ошол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы да, каада урмат салт жакшы демекчи. Мынакей бүгүн сиздер Каракөл шаарындагы бир эмес, 2 апалар тобунун концерттик программасына көп болуп жатасыздар. Алдыда сиздер үчүн жагымдуу музыканы биздин татнак болгон сулуу эжекебиз сиздер үчүн Гүлдесте катары жаңырсын. Анда жүрүңүз, чогуу бар убал, жүрүңүз.
кайдасың сен жылажыңдай жаштығыңым кайдасың ажарлаткан айлы түнүм сен мынча балып элең таттуу белең ай карылып кайретинчи келбес үчүн сен мынча балып элең таттуу белең ай карылып кайретинчи келбес үчүн азыр мен ал кезинде табар белем анда сен баштагыңдай жанар белең болбосо өзгөрүлүп алгыс карашай кайдыгер таанымаксан карар белең болбосо өзгөрүлүп алгыс карашай кайдыгер таанымаксан карар белең агырсы көз жок экен сенден сылуу дүйнөдө сөз жок экен сенден сырлуу денени ток жүргөндөй чымыраткан ай жүрөктө от жок экен сенден жылуу денени ток жүргөндөй чымыраткан ай жүрөктө от жок экен сенден жылуу жүрөктө от жок экен сенден жылуу Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыздын каада салты, үрп адаты азыркы жаштарга үйрөтүү абдан зарыл. Себеп дегенде биздин келечектеги муун, келечектеги жаштар кыргыздын каада салтын, үрп адатын унутка карып бараткан кези. Бүгүн бизде Каракөл апалар тобу жана ошол менен эле бирге Ак Тилек апалар тобу кыргыздын каада салтын, үрп адатын сиздерге кененирээк тааныштырат. Андыктан бардыгыңыздардын назарыңыздарды бардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү ошол кыргыздын унутта калган каада салт, үрп адатына бурмакчыбыз. Андыктан биз менен алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Негизинен биз кол өнөрчүлүк боюнча сабакта ушул эле өзүбүздүн кыргыз элибиздин каада салттарын анан кол өнөрчүлүгү боюнча түшүнүк берем. Сайма сайганды үйрөнүшөт, анан кийиз менен жүн менен иштегендерди үйрөнүшөт кыздар. Мындай кийизден китептер жасап кыздарга көрсөтмө курал катары бул жерде бардык оюмдар катышкан. Ошолор боюнча түшүнүк алышат. Анан ошол менен бирге эле кыргыздын каада салттарын баланы бешикке бөлө, бешиктин жасалгалары, баланы кандай кылып бөлөйт, ушулар боюнча каада салт боюнча сабактар камтылат. Андан сырткары мындай жүндөн ийне менен сайуу жолу менен ушундай жүндөн ушундай панолор жасайбыз. Анан курчактар жасайбыз. Мынакей куржундар, кыргыз элинин буюм тайымдары, туш кийиздер, ушундай кол өнөрчүлүк төшөктөр, курак төшөктөр ушулар боюнча түшүнүк алышат кыздар. Менин максатым ошо кыздарга өзүбүздүн улуттук каада салттарыбызды мындан ары улантып кетиш үчүн ошондой сабактар өтүлөт. Ошол менен бирге эле кол өнөрчүлүк бирге эле кыргыздын улуттук баш кийимдерин азыркы заманга ылайыктап баш кийимдерин тигип баштадык. Ошолорду сунуштап жаш кыздарга биз баш кийимдерди үйрөтүп атабыз. Жасалгалар, кооздоо иштери, алардын тигилиштери боюнча сабактар өтүлүп атат. Gülay Baybiçe bizdi çoğulup gelgile deptirsin. Emne sebep boldu? Emne kılgan atasın? Özüңдүн жай жоğuңdu айтчы. Келгениңерге рахмат, Салимеже. Барыңарды келгиле деп чогултканым, чакырганым. Могул келиним келгенине 5-6 жыл болуп калды. Такыр эле
балалуу боло албай жүрөт. Докторга деле барды, башкасына деле барып атат, дарыланып атат, эчтеке жардам бербей. Баягы өткөн өзүбүздүн чоң ата чоң энелерибизден калган ырымды эстеп, ушул умаяшты өткөрөйүн деп чечтим. Айланайындар. Муну азыр жаштар деле көп колдонбой калды, эч ким кылбай калды. Бирок ушундан жардам болобу деп өткөрүп атам. Бул умаяшты өзүңөр билесиңер, мунун аябай тарыхы чоң. Эми анын баарын айтканга азыр убакыт жок. Сен балам тиги оокатыңды куя берчи. Умаяшты биринчи шамын жагып алайын, Куранды окуп алайын. Анан кийин силерге баарын айтып түшүндүрөйүн эгер каршы болбосоңор. Ана Бисмиллахиррахманиррахим. Умаяшка биринчи ушу шам жагылат. 7 шам. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte Amin. Duatı Kur'an salavat iman. Uşu şamdın soğunu, dasturkondogу tokoştorдун soğunu, uşu umaya enege atap жасаган ушул умаяштын соğunu жараткан Аллага, Алланын жолунда ушу энелердин бири, аял затынын бири умай эне Бүй Патма зураларыма багыштадык. Кудайым ушул тилеген тилегибизди берип, ушул зура келинибиздин boyuna olup, balalı çakalı olup, ukum tukumdu olup, üyü tolgan bala olup, tilegen tileklerine jetip, umayeni özü koldosun oruna. Allahu Akbar. Em baybiçeler, noğul aldыңарга koyulgan umaçaş. Umaçaştı başlarda, umayaştı kılarda, bir tabak undu, erteң menen emes, 2 gün je, 1 gün murda, Дарат алып, жакшынакай ак тилек менен ак табакка унду алып туруп, тилегин айтып, ошо ким өзүнө өткөрүп аткан болсо, ошол өйдө жерге коюп коет, бетине аарылуу ак чүпүрөк жаап коет. Анан кийин аны эртеси алгандан кийин чүпүрөгүн алып жакшынакай кылып, дарат алып анан кийин ошондон умач укаланат. Ошол ундан умачаш укаланып, ноол чыныдагы окат ошондон жасалат сүт менен. Аны эми баарыңар деле билсеңер керек. Анан 7 кургак токоч, 7 май токоч жасалат. Көмөч нан жасалат, ичине тапканын салып, эт салабы, май салабы, картошка, пиязын салып жакшынакай кылып көмөч нан бышырат. Илгери биздин энелерибиз муну жакшынакай кылып чокко калап казанга бышырган. Эми биз заманга жараша духовкага бышырып атабыз. А бул супраны болсо билесиңер, аял кишинин эң ыйык буюму дүйнөдө ушул супра, анан кийин кайчы экен. Эгер үйүндө бир өрт болуп кетсе, же сел каптап кетсе, аксакалдар биринчи кезекте ушул үйүңдөн супраң менен кайчыңды алып чык деген экен келиндерге. Анткени бул аял кишинин эң ыйык буюму болот экен. Анан бул көмөч нанды дагы 7ге бөлүп, ушу 7 кемпирге 7 бөлүп берет. Муну жегенде, ичкенде иче бериңиздер, алып мен сүйлөй берейин, силер иче бериңиздер. Кашык менен ичилбейт. Ууртап ичесиздер, нандан ооз тийгиле, алгыла, жегиле. Ичкенден кийин бул чыныны жакшынакай кылып сөөмөйүңөр менен жалап коесуңар. Кашык салынбайт. Анан бул идиштерди чогултуп келинге беребиз. Бул өзү жууп тазалайт. Алгыла, алып отургула. Умай эне колдосун. Жигит бири шаймерден деп эркек балдарга тилек тилегенде, үйдөгү эркек кишинин иши жүрүшпөй башка болгондо шаймерденге атап Куран окулган. Аял кишинин пири ушул умай эне болот. Умай эне жараткан Алладан суранган экен. Ушул аял затынын тилегин мен сизге жеткирип туруш үчүн мен жер жүзүнө элчи болуп түшөйүн деген экен. Ошон үчүн умай эне бардык өзүнүн жыргалчылыгынан кечип, аял затына кызмат кылып, аял затынын тилегин берет. Аял заты бир эле балалуу болбогондо эмес, жакшы бир иш баштаарда, кызын турмушка чыгараарда, же бир катуу ооруп жакшы боло албай атса, бир жакшы тилеги болсо, ушул умай энеге сыйынып, ошол тилегин айтып тилесе, умай эне Кудайга жеткирип аял кишини колдойт экен. Бул аял кишинин колдоочусу.
Эми жаштарга да сабак болсун деп айтып атам. Айланайындар, алгыла. Ноолу шамды балам, өйдө алып бир жерге өйдө коюп кой. Эртеге анан кийин аласың. Шамдын түйүн сууга саласың балам. Унду болсо унуңа кошуп токоч кылып жеп коесуң. Алып кой. Кана алыңыздар эми, алгыла. Чоң элелерибизден калганда. Ооба да. Мына келиндерге, кыздардын кулагына күмүш сырга. Ооба. Майенен ашы деген оңой эмес. Бул ыйык. Ар бир ургачы наристе тилегенде ушул ашты жасап, анан Кудайдан тилек тилесе, Кудай тилегин берет. Анан бул ашты ошо үйгерден ургачылар гана Жасап келген. келиндер, кыздар ичиш керек да. Бул жерге эркек бала катышпайт. Ошонусу бар. Мынау токошторду астыңарга коюлган немени жегенден кийин калганын бет арчыңарга уруп чөнтөңөргө салып алгыла. Үйгө баргандан кийин дагы аны эркек бала көрбөш керек. Эркек бала жебеш керек. Эркек аттуу көрбөйт. Муну өзүңөр көрсөтпөй жеп, жакшынакай кылып кыздарыңар менен келиндериңер менен жесеңер болот. Бирок эркек бала гана жебейт. Анан кокус жеелбей бир ар сындырым калып калса, катып калса, жеелбей калса, майда туурап туруп муну тамдын үстүнө өйдө жерге чачып коет чымчыктар жесин деп. Анткени муну ит менен мышык жебеш керек. Жерге таштабай ошентип таштап коесуңар. Алгыла айланайындар, ичкиле, жегиле. Бул энеңдер ичип бүткөндөн кийин но пиялаларды чогултуп, өзүң ошол табагыңа чогултуп алып барып, бир аяка суу куюп, ушулардын баарын өзүнчө жуасың. Суусу бир тамчы жерге тамчылабасын, жерге төгүлбөсүн. Андан кийин ошол жуу алган идишиңди мөмөлүү дарактын түйүнө алып барып төгөсүң дагы, ошол жерден тилейсиң, ушу мөмөлүү дарактай болуп мөмөлөйүн. Мен дагы ушу жакшы тилеген тилегиме жетейин, умай эне мени колдосун деп тилегиңди айтып төгөсүң балам. Анан калганын чайкап алып коесуң. Алгыла байбичелер, азыркы жаштар эми мындайды билбей калды. Жаштар эмес, биз деле акыркы жылдары мындайды колдонбой калганбыз. Бирок эми жараткан өзү ар бир элди жаратканда пирлер кошо жаралган экен. Ар нерсенин баягы ырымы бар экен. Биз колдонбой көп нерсени билбей калдык. Жаштарга да сабак болсун ушул. Иштиңиздерби? Жедиңиздерби? Кана эми? Не дейсиң, Анаркан? Ошо мен айтыр сөзүм. Ошолбу? Ошо Кана? жаштар угуп жүрсүн. Ооба. Салмежем бир жакшы бата берип коюңуз келиниме. Гүлай байбиченин ак тилеги аткарылып, дайыма ушу өзүнүн ойлогон максаттарына жетиш үчүн келин бала менен баласына бата берип коелу. Бата менен жерге көрөт, элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Айланайын балам, келиним, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Дайыма ушу түндүгүңөр бийик болсун, керегеңер кенен болсун. Ошол кенен керегенин ичинде манасатыдай уулдуу болгула, умай энедей кыздуу болгула. Эл катары уулдун урматын көрүп, кыздын кызматын көрүп, тууган уруктун арасында, тели теңтүшүңөрдүн арасында, үй бүлө туугандардын арасында дайыма жүзүңөр жарык болуп жүрсүн. Балдарыңар көбөйө берсин. Өзүңөр ошо балдардын рахатын көрүп жүрө бергиле. Эл тынч болсун. Эл арасында баарыбыз тынч бололу. Бар бололу, аман бололу. Амин. Айтканыңыз келсин, Салмеже, айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Келин бала тилегиңер каралсын. Айтканыңар келсин, айтканыңар келсин. Айтканыңар келсин. Кане эми балам, бул супраңды жыйна. Болду ушунтип көп тартпайсың жыйна. Кана оңбу байбичелер, оңбу. Оңбу, ач. Дагы ачыкында 3 жолу. 3 ороп 3 жазасың балам. Оңбу байбичелер, оңбу. Оң. Кудайым оңунан кылсын. Умай эне бүт иш жолдорубузду, тилектерибизди оңунан кылсын. Дагы бир жолу жазып. Кудайдан эмнени тилесең ошо тилектериңдин баардыгы аткарылсын. Кудайым тилектерди берсин. Оро дагы 3-чү.
Оң bu байбичелер оң bu oro. Эми супраңды төшүң ал. Супраңды төшүң алып байбичелерге жүгүн балам. Кудай жалгасын. Умайенем колдосун, умайене бүйүк батмазураларым колдоп, сендай көптүн катарында балалуу чакалуу бол. 7 кадам артыңа басып, бийик жерге жүктүн үстүнө же фанердин үстүнө койгун балам супраңды. Кел эми отур. Ириш аягыңды жыйнап, жана мен түшүндүрүп айткандай кылып, жакшынакай кылып жыйыштырып ал балам. Байбичелер эми келгениңиздерге рахмат. Ушул кылган тилегибизди, сыйынганыбызды умайне патмазураларым кабыл алып, Кудай өзү колдоп, ушу келиним тилеген тилегине жетип, бардык жакшы тилеген тилектерибизди кабыл кылып, оң жолунан берип, байланган жолдорун ачып, ушу келиним балалуу чакалуу болуп, өсүп өнүп кетсин байбичелер. Баарыңарга жакшылык болсун. Кабыл кылсын байбиче. Чындыгында маданият улуттун жүзү, маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт дейт. Мына ошол биздин маданиятыбызды, улутубузду, мамлекетибизди өнүктүрүп келе жаткан албетте бул апалар. Алардын дагы аз болсо өздөрүнүн маданиятка кошкон салымы чоң, салымы зор. Андыктан бүгүн сиздер үчүн мына ошол апалар тобунун арасында таланттуусу, өнөрлүүсү Аликеева апалажан аткаруусундагы Эстетчи деген чыгарманы кабыл алыңыздар, сіздер үчүн гүлдесте катары жаңырсын. Şonda
Gönülden gitme çirkin ay yayıldı salkın geçleri. Ayılda жүзің рахат, үй ашылып көңілі жайдары. Setessin emnegen estey verem emmeli. Kız gözü kümü görünöt sen istegen jerdele. Şiirin oygo termele da jakşyle görüp emnege. Jakşyle görüm, jakşyle görüm, jakşyle görüm emnege. Körsüm dele düştele, körgüm gelet dağele. Aptıgıp kalam joluksam, aytalbay sözdü küymöle. İçim jılıp dimele, da imeri çıktemi nege. İmmeri çıktemi, immeri çıktemi, immeri çıktemi nege. Karегіңден ағынан қарап қойсам қағылам. Көңілім неге açılбай, көрбей қалсам сағынам. Жар кетіп ашчып анайым, күлдечі бақыт талайым. Күлдечі бақыт, күлдечі бақыт, күлдечі бақыт талайым. Güldeci vakit salayım. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында бизде таланттуу апалар, өнөрлүү апалар көп. Алардын бири мына ушул Каракөл шаарында түзүлгөн Ак Тилек апалар тобу. Аны эмесе сиздер үчүн Анда сен деген чыгармасын Гүлдесте катары жаңырсын, кабыл алыңыздар. Acar
sen 20 жаштадың. Оқмайлап чабынған атқа, 30-ға жеттік заматта. Аспанда жолқын өспілі, жаш кезек қалап қаяқта. Жаш кезек қалап, жаш кезек қалап, жаш кезек қалап қаяқта. Жебені тағып қанатқа, жетеміз қырқа заматта. Арымды шамдар өлімілді, гүлгүндес қалат қаяқта. Гүлгүндес қалат, гүлгүндес қалат, гүлгүндес қалат қаяқта. Улам біз алға шашабыз, ұлғайып бара жатабыз. Айман жоқ сөйкіл алдарға, азыр біз ата апабыз. Азыр біз ата, азыр біз апа, азыр біз ата апабыз. Азыр біз ата, азыр біз апа, азыр біз ата апабыз. Мезгілі өлі жас болақ, өмірді өлі жаш болақ. Жаштығы өтіп кеткен соң, жаштығы кімдер сағынбай. Биліп өткен тұрмаймы, сезілме кеткен тұрмаймы, алтындай болған жаш болақ. Биліп өткен тұрмаймы, сезілме кеткен тұрмаймы, алтындай болған жаш болақ. Сүйінің өлін аралап, сүрдіңір бізден жаш болақ. Ұлғайып бара жатамыз, жаштарды басып болақ. Мезгілдер алға шашылап, алыста бізден жаш болақ. Жаштарды басып болақ. Мезгілдер алға шашылап, алыста бізден жаш болақ. Жаштарды басып болақ. Мезгілдің өлі жас болақ, өмірдің өлі жаш болақ. Жаштығы өтіп кеткен соң, жаштығы кімдер сағынбай. Биліп өткен тұрмаймы, сезілме кеткен тұрмаймы, алтындай болған жаш болақ. Мезгілдер алға шашылап, алыста бізден жаш болақ. Жаштарды басты ақ болақ. Биліп өткен тұрмаймы, сезілме кеткен тұрмаймы, алтындай болған жаш болақ. Алтындай болған жаш болақ. Жаштеки жаңы кийинде, ескирсе калат кийилбе. Козулам ойдон турбайсың сен, бул жолу өтө кийилбе. Козулам ойдон турбайсың сен, бул жолу өтө кийилбе.
Ақсақалар күлбей, қызылан тонын күліндей, қыз бойдың дайымы тұрбайсың сен, қыз кезегі күлілей. Қыз бойдың дайымы тұрбайсың сен, қыз кезегі күлілей. Жалында жігіт жанбаған, жашты кез келбек қайрадан. Елірбе жашты кезіңде сен не сақыл менен пайдалан. Елірбе жашты кезіңде сен не сақыл менен пайдалан. Туйлавал толып бары тушымба, күлдөп ал күліп күлінде. Тұрмышта өшпесіз қалдыр сен туяғың бөтім ұшырда. Тұрмышта өшпесіз қалдыр сен туяғың бөтім ұшырда. Тұрмышта өшпесіз қалдыр сен туяғың бөтім ұшырда. Ардайым бейшенен таман алында дейді, біздің апалар аман болсын. Сіздер үшін Қаракөл апалар тобының алдына түсілген Құрбылар деген шығарманы қабыл алыңыздар.
тургайбы телебешти кайдан ийдейин тектесиң айтып тургайбы телебешти кайдан Құрматтуу телекөрүүчүлөр, сіздер бүгін Қаракөл шаарындагы Қаракөл апалар тобу, аны менен биргеле Ак Телек апалар тобунун концерттик программасын көрө алдыңыздар. Ал эми сиздер ушул ырдайлы достор, ырдайлы берүүсүнө катышууну кааласаңыздар, биздин эфирдеги номерлерге чалсаңыздар болот. Ар дайым сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ал эми сиздерге бекем ден соолук, ынтымак, кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуп, сак саламат болуңуздар. Görüşkünçe бар болуңуздар.